Assalamu alaikum урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында Ош шаарынын түндүк батыш тарабынан орун алган Ишкаван айылынан өткөндөн кийинки Кызыл Байрак айылынан сатыла турган 6 бөлмөлүү Палтарашка тибинде салынган үйдү тартып көрсөтөбүз. Жери кенен 6 сотук. Анда дарегини сиздерге түшүндүрө кетейин. Барсбек кругойунан бери Мегаполис тарапка келе жаткандагы Ишкаван айылын билесиздер. Солго бурулуп түз барсаңыздар, жолдон дарегин түшүндүрөбүз. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келесиз. Кызыл Байрак айылы деген тактайчадан солго бурулуп ушул жолдон чыкпастан 250 метр чыккандан кийин кичине көпүрө бар. Андан өтүп эле оң тарапка буруласыздар. Жанагы кичине көпүрөдөн өткөндөн кийин оң тарапка буруласыздар. 100 метрден кийин төркөчө келет. Бул жердеги контейнерди дагы унутпаңыздар. Ушул контейнерден солго буруласыздар. Сол тарапка бурулуп түз баргандан кийин дагы бир 200 метрге жетпеген аралыкта тетиги газоблоктон салынып аткан үйдү көрөсүздөр. Андан өтүп эле солго буруласыздар дагы. Урматтуу достор, жанагы сатыла турган үйдүн дагы дарегине келип жеттик. Андыктан жанагы биз көрсөткөн жол менен түз чыктыңыздарбы? Ушул жерде газоблок менен салынып аткан үйдү көрдүңүздөр. Андан бир 20 метр өткөндөн кийин ошол Павлония кут дарагы турат. Ошолдон бери бир аз эле бурулсаңыздар, ушул маңдайымда турган бышкан кирпичтен салынган сесма поястары коюлган ушул жалпы 5 бөлмөлүү үйгө келесиздер. Палтарашка тибинде салынган достор. Жерини айтып кете турган болсок, жери 6 сотук, дагы короз, сарай, тапчан, жайкы ашкана курганга бул жакта месталар кеңири достор. Көрдүңүздөрбү? Чегаралары такталган. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, жакыныраак кылып сиздерге көрсөтүп коеюн. Тетиги пескоблок аяктаган жерден бери мына ушул үйдүн сыртындагы забордун фундаментинен биз турган жерге чейин келет түз. Бул жагы болсо мына ушул отундардан болуп калат. Эми жүрүңүздөр. Ушул үй шашылыш, өтө шашылыш түрдө сатылып атат. Чамдаңыздар, сесма поястары коюлган достор. Ичине кирсеңиздер, ана бисмилла. Эми толук курулушу бүткөрүлө элек. Жакшы ой менен эле өзү жакшы ремонтту баштап жаткан учурда эми бир аз мүшкүл иш түшүп калыптыр. Аны туура түшүнүңүздөр, өтө шашылыш түрдө сатылып атат. Андыктан өзүнүн айткан баасынан бир аз эле түшүрүп алсаңыздар деген ойдобуз. Эми ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Бул кире бериш жери коридору өтө кенен экен достор. Өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Бул бурчту кааласаңыздар эмерек жайгаштырасыздарбы, шкаф жайгаштырасыздарбы, же болбосо душ туалеттин ордун ушул жерге уюштурасыздарбы? Эми ал өзүңүздөрдүн планыңыздарга жараша болот достор. Бул экинчи кабатында дагы 2 бөлмөдөн турган кенен бир 3 бөлмө кылып кое турган бөлмө месталары каралган. Ал жака дагы чыгып көрсөңүздөр болот. Эми туугандар, биринчи кабатты айтып өтөлү, андан кийин экинчи кабат боюнча айтабыз. Бирок бул жагы маналит болгон достор. Солго оң тараптагы чоң комнатага кире турган болсок, бул бөлмө зал, конок бөлмөсү. Узун турасын айта турган болсок, 6,5 га 3,5, 2 терезесинин орындуктары каралган. Мына сиздер көрүп турган ушул зал бөлмөсү. Жогорку тарабына дагы чатырдын астындагы эми өнүккөн өлкөлөрдү билесиздер. Чатырдын астындагы спальня кылып жасап коюшат. Кудум ошондой кылып сиздер дагы бул жакты тосуп, таштамайларын таштап, черный потологун кылып туруп, жогорку тарабын чатырдын астында дагы бир спальня бөлмөлөрдү уюштурсаңыздар болот. Ал жагы эми өзүңүздөрдүн планыңыздарга жараша. Бул 2 бөлмө кыргыз комнатасы, универсал комната, узун турасы 4x3, вытяжкалары орун алган, потолок гипсокартон менен жасалып жаткан учур эле. Бул жакта бир терезеси орун алган, кара шубактары болгон, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Электромонтаждар дагы даяр, мына өзүңүздөр көрүп тургандай. Бул жакта ортолукта кыш печкасы орнотулат. Ошондо бул бөлмө кыргыз комнатасы, кухня, жатып эс ала турган, кышында кыштай турган бөлмө болот. Андан сырткары экинчи тарабы бул бөлмө спальня болот. Же болбосо ата-энелер уктоочу бөлмө же детский. Каалагандай кылып өзүңүздөр бөлүштүрүп аласыздар. Жогорку тарабында достор, бул жерде кудум ушундай 4x3 болгон экинчи кабаттагы бир спальня, анын аркы тарапта дагы ошол 4x3 болгон дагы бир спальня.
Мына ушул бош жаткан жерди өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мунун үстүн дагы тосуп, өзүңүздөр бир кандайдыр бир спальный бөлмөчө кылып койсоңуздар дагы болот. Же узундан бир коридор кылып койсоңуздар болот. Бул экинчи кабатка көтөрүлө турган лестница мына ушул аймакта орун алат. Анын астына душ туалеттин ордун дагы уюштурсаңыздар болот. Овальный болуп, лестница экинчи кабатка чыгып кетет достор. Үйдүн узун туурасын айта турган болсок, 10го 9, узуну 10, туурасы 9. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. 6 соток жер тилкесинде жайгашкан, документтери так, сууга жакын, каналга жакын дегени, светтер келген, кошуналарга тартылып келинген. Бул 300 метр ылдый түшсөңүздөр, ошол канал агып өтөт, ал жактан бери суу тарткызып келсеңиздер дагы болот. Мына кошунаны көрдүңүздөрбү? Кошуна мына ушундай гүлас көчөттөрүн, өрүк көчөттөрүн өстүргөн, жашылдандырган. Суу бар, демек жашоо бар. Аны дагы кылсаңыздар болот. Үйдүн баасы 32 000 долларга бааланды. Бир аз кеми болот. Албетте алмашуу жолдору же бөлүктөрү, мөнөттөрү каралган эмес, нак акчага сатылат. Өтө шашылыш түрдө достор. Андыктан чамдаңыздар, эсим номери экранын астына камтылат. Чалып байланышып келе бересиздер. Сиздерге насип кылсын. Жалаң гана жакшылыктар, тояштар өтсүн дейли. Берекесин берсин.